Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европанын 19-кылымдын соңундагы, 20-кылымдын башындагы саясий жана социалдык өнүгүшүнүн өзгөчөлүктөрү. Сабактын планы: саясий өнүгүүсү, социалдык түзүмү, демографиялык процесс, калктын жер оштуруусу, миграция, урбанизация, агартуу, турмуш тиричилиги. Саясий өзгөрүүсү. Балдар, 19-кылымдын 70-жылдарында Батыш Европада саясий жактан чоң өзгөрүүлөр болгон. Алар улуттук боштондук кыймылдар, буржуазиялык демократиялык революциялар орун алган. Европанын коомдук турмушундагы өзгөрүүлөр. Европа өлкөлөрүндө конституциялык монархия же республика түзүлгөн. Эки же көп партиялуу парламенттик система калыптанган. Саясий турмушта күч кубаттуу мамлекеттин коргоосуна кызыккан өнөр-жай буржуазиясынын ролу жогорулаган. Европада укук жана башкаруу принциптерин түшүнгөн, өз алдынча ой жүгүртө билген жарандык коом калыптанган. Эми балдар, Батыш Европадагы чоң мамлекеттерди мисал катары карап көрсөк. Англияда эки парламенттик система орун алган. Башкача айтканда эки палаталуу парламент. Либералдар жана консерваторлор. Башкаруу формасы парламенттик монархия. 19-20 кылымдардагы Англиянын картасы. Ал эми Францияда 1870-жылдары республикалык түзүлүш орундалганы менен монархиячылардын таасири күчтүү болгон. 1875-жылы 3-республиканын конституциясы кабыл алынган, эки палаталуу парламент түзүлгөн. Мамлекет башчысы парламент тарабынан шайланган президент болгон. Ошол убактагы Франциянын картасы жана чоң шаарлары. Ал эми Германияда 1871-жылы конституция кабыл алынган. Ал боюнча аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин жарымы императорго таандык болгон. Рейхстаг жогорку өкүлчүлүк орган болгон. Император өзүнө гана жооптуу союздук министрди, канцлерди дайындаган. Пруссияда жергиликтүү ландтагга шайлоо 3 класстык шайлоо мыйзамы сакталган. 19-20 кылымдардагы Германия Пруссиянын картасы. Италияда мыйзам чыгаруу бийлиги королдун жана парламенттин колунда болгон. Парламент сенаттан жана өкүлдөр палатасынан турган. Мамлекеттин жогорку кызмат адамдарын король дайындаган, кызматтан алган. Парламентти да таркатууга укуктуу болгон. 1882-жылы шайлоо укугу реформаланган. Орто жана майда менчик ээлерине шайлоо укугу берилген. А бул болсо Италиянын картасы. Ал эми Европанын социалдык түзүмүнө көңүл бурсак. Каржылык аристократия, өнөр-жай жана банк аристократиясынын бириккендигинин натыйжасында пайда болгон. 200 үй-бүлө деп аталган аристократия француз банкын көзөмөлдөгөн. Индустриялык коом ишкердик үчүн шарт түзгөн. Буржуазияны, чиновниктерди, интеллигенцияны бириктирген ортоңку таптын зор катмары пайда болгон. Өнөр-жай төңкөрүшүнүн натыйжасында өндүрүш каражаттарынан ажырап калган жумушчу табы калыптанган. Батыш өлкөлөрдө эмгекке жарамдуу калктын бөлүгү айыл чарбада эмгектенген. Англияда дыйкандар жок болуп кеткен. Индустриялаштыруу, айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүнүн артышы калктын өсүшүнө шарт түзүп, демографиялык жарылуу болду. 1900-жылы Европада калктын саны 400 миллион адамдан ашкан. Себеби өлүм азайып, төрөлүү көбөйгөн. Англия, Германия, Италия, Испания, Швейцария, Бельгия, Голландия өлкөлөрүндө, Скандинавия өлкөлөрүндө демографиялык жарылуу болгон. Батыш Европада кеч үйлөнүү кадимки көрүнүш. Никеге туруу курагы орточо 25-28 жаш.
үй бүлөлүк никелешүүдө ажырашуу процесси өтө кымбат болгон. Байлар гана эркектин колдоосу менен ажырашкан. Аялдар экономикалык өз алдынчалыкка ээ болгондон тартып, алар да демилге көтөрүүгө укуктуу болгон. Европада калктын жер ооштуруу процесси жүргөн. Башкача айтканда миграция. Жер ооштуруу ар кандай себептер менен уланган. Мисалга алсак экономикалык, саясий, улуттук жана диний. Америка Кошмо Штаты, Латын Америкалык өлкөлөр иммиграцияны колдогон. Иммиграция көчүп келүү. Аларды жайгаштыруу үчүн атайын коомдор түзүлгөн. 1800-1900 жылдары Европадан Америкага 28 миллион адам эмиграцияланган. Эмиграция көчүп кетүү. Ал жактагы жергиликтүү калкты баш ийдирип алыш үчүн көчүп баруу кыймылы күчөгөн. Франциядан Түндүк Африкага барышкан. Европалык миграциянын натыйжасында Түндүк жана Латын Америкасынын, Австралиянын, Океаниянын калкы көбөйгөн. Урбанизация. Урбанизация бул калктын жана экономикалык өнүгүүнүн шаарларга топтолушу. Айыл тургундарынын азайышынын эсебинен шаар калкынын санынын өсүшү. Англияда калктын 3/2 бөлүгү шаарда жашаган. Урбанизация чачкын жүргөн. Шаарларда пландаштыруу күчөгөн. 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башында Батыш Европада агартуу иштери. 19-кылымдын экинчи жарымында жалпыга бирдей башталгыч окутуу киргизилген. Жетиштүү үй бүлөлөрдүн балдарынын орто билим алууга мүмкүнчүлүгү болгон. Орто мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайларынан окуп, инженердик, агрономдук, мугалимдик жана врачтык адистикке ээ болушкан. Окууга акы төлөгөн. Аялдар жогорку билим алууга акысыз болгон. Турмуш тиричилиги. Тамак-аштын сапаты жакшырып, тамеки жана спирт ичимдиктерин колдонуу көбөйгөн. Кымбат эмеректер рокко стили, кийин модерн стили жаралган. Буржуазиялык стилдеги кийимдер кийилген. Англияда смокингдер мода болгон. Аялдардын кийимдери да ашкере кооздолуп, кринолин юбкалар мода болгон. Транспорттун пайда болушу менен кийимдер жөнөкөйлөштүрүлгөн. Улуттук кийимдердин ордуна жалпы европалык шаардык типтеги кийимдер кийилген. Бүгүнкү тема боюнча суроолор. Батыш европалык алдыңкы өлкөлөрдүн 19-кылымдын соңундагы, 20-кылымдын башындагы саясий түзүлүштөрү кандай болгон? Буржуазиялык реформизм деген эмне? Социалдык катмарларда кандай өзгөрүү болгон? Демографиялык процесстин өзгөчөлүктөрү эмнеде? Урбанизация деген эмне? Анын социалдык натыйжалары кандай? Агартуу ишинде кандай өзгөртүүлөр болгон? Турмуш тиричиликтеги өзгөрүүлөр кандай болгон?